Тилден башка коопсуздук маселеси бар. Тилден башка дагы мамлекеттүүлүк маселелери туруп атат. Эгерде биз Бишкекте же Ош шаарындагы көрнөк жарнактарды гана иретке келтире алган болсок, мунун өзү чоң бир иш жасалган болмок. Тилекке каршы бул иштер жасалбайт. Азыр күчүндө турган мыйзам менен деле мамлекеттик тилди күчөтө берсе болот. Биз өзүбүздүн кадыр баркыбызды, намысыбызды ойготмоюнча мыйзам менен аны тыюу сала албайбыз. Бизди бирөө айтып аткан жок, англис тилин үйрөн деп. Баары үйрөнүп атат жанталашып, Кытай тилин үйрөн деп. Себеби бул керектүүлүктөн улам чыгып атат. Бул муктаждык болуп атат. Мына Россия Федерациясы убагында Россиянын тарыхы боюнча экзамен алабыз, анан тил боюнча экзамен алабыз, келгендерден деп, бирок анын баары Россиянын өзүнө керек экен, жумушчулар керек экен, ал тосмолордун баарын кайра алып салууга мажбур болду, туурабы?